Биздин аркадагы үйлөр бүт тоналган. Бүт айыл бүт тоналыптыр, айыл бүт тоналган. Таптакыр. Свет жок. Связь жок. Бүт тоналган. Бул үйдүн ичин карагыла. Бул совсем жашоо жок. Бүт талкалаган. Снарядтар менен мына дүйнөлүк коомчулукка агрессия эмне бул? Мына дүйнөлүк коомчулукка жарыялап турушубуз керек мунун баарын. Мына үйдүн ичи болсо карап болбойт. Бардык үйлөргө кирип чыктым айылдагы. Биздин арка айылында. Мына муну баары эми шунчалык тонолгон, үйдүн ичинде мебелдердин баарын чыгарып кеткен. Мына снарядтарга. Мына бүт. Үйдүн ичине адам карап болбойт. Мына бардыгын тоногон. Кайдимкидей жаш балдардын бут кийимдери калыптыр берди дейт, ушул. Балдары да кирип тоноп чыгып кеткен да. Мына үйдүн ичи. Мына кадимкидей тоногон. Мебелдердин ичин ачып бүт алтын күмүштөрүн, акчаларын сейфтен. Мына бүт тоногон. Жашаганга такыр мүмкүн эмес. Мына азыр бул үйдүн ээси менен сүйлөшсөм эчтеке калтырган эмес дейт. Мебелдерин талкалап баары жогун чыгарып кеткен. Мына бардыгы биздин үйлөр, баары үйлөрүн жаңылады эле. Элдин баары, туугандарыбыздын баары. Мына айылым, менин арка айылым. Муну бул ушерп мамлекет эл жеке менчиги мына корголбой. Элде жашоо мына бүгүнкү күнү эчтеке жок айылыбызда. Мына бүгүн 19 аза күтүп, азыр элибиз менен мечитте кан чыгарып, Куран түшүрүп, тилебат кылып, 59 баатырыбыздын атын атап, мына айылыбызда бардыгы күйгөн, бардыгы талкалаган. Аркы көчө совсем машинелерден өйдө алып чыгып кеткен.